Guantanamo tutkunu 8. seriya. Men Guantanamo türmesinde oturup çıkan nomer 552 emesmin. Men hazır Faiz Muhammad Al-Kandarimin. Men sizlerge Guantanamo'da 14 yıl boyu emneleri görgönümü aytıp berem. في مرة من المرات كنت أتكلم مع أحد الجنود في Bir ret meni suraka alıp baratkan bronevиктин içinde asker menen süйлөшүp kaldım. Je advokatка barattık bile este жок. Men аны менен din адамдын моралдык психикалык абалына кандай таасир этери, оптимизм бербеси тууралуу сүйлөшүп калдым. المعنويات والنفسيات والتفاؤل والإيجابية في الحياة. Ал мага мен силерге таң калам. Şu азыркы оор кырдаалда силер канча жылдап камактасыңар. Эгер мени ушул камерага камап койсо мен акылман адашып калат элем дейт. زنزانة ممكن أجن. قال لي هل تعلم أن هناك أكثر من 15 جندي أمريكي. Sen bilesiңби, мына ушул аралда 15ке жакын америкалык аскер өз жанын өзү кыйышты дейт. Аны мынтып айтканына өтө таң калдым. Неге антишти десем, стресстин айынан ошондой болушту деп түшүндүрдү. Bu yerde çınında biz adamzatqa, adamgerçilikке karşı işlerdi jasap atabız деп эсептейм. Askerdik kızmat бүтүp үйгө кайтканда тим эле кубанып жыргап кайтпайбыз. Бизди абийирибиз кыйнайт, түндөсү коркунучтуу нерселер түшүбүзгө кирип чыгат. ترى نعيش في حالة تأنيب ضمير وأحيانا تأتينا كوابيس في الليل. كثير من الجنود Көп askerler depressияга каршы дарыларды ичмеге өтүштү. Ошонун баары мына Гуантанамодагы оор депрессиялык абалдан улам дейт. Ал мага, сен мага ишенип кой. Силер туткундар бизге караганда сонун жашап атасыңар. Силер түрмөдөгү кыйноолорго карабай, бириңерге бириңер сый менен, жылмаюу менен карап, жүзүңөрдө бактылуулуктун учкуну сезилет дейт аскер. اللي قاعد يمارس ضدكم. فكانوا يأخذوني إلى التحقيق يعني Алар мени ар 3-4 күн сайын суракка алып барып атышты. Агеде ар күнү суракка чакырган учурлар болду. كانوا يأخذوني كل يوم من الساعة 9 بالليل إلى اليوم الثاني. Кечки 9'da алып кетишет, эртеси күндүзгүгө чейин суракка алышат. Темир стулга олтургузушат. Бөлмө өтө эле суук, аны атайлап үшүсүн деп кондиционерди эң суук өлчөмүнө коюп коюшат. ارتجف من البرد. كانت يدي ورجلي مقيدة. Сууктан тим эле үшүп калчылдап калчумун. Колу буттарым кишенделүү, кээде түйүлдүк эмбрион формасына мени түп күчтөй ийишчү. Колу бутум кишенделүү бойдон жерге эненин курсагында жаткан түйүлдүктөй кылып 12 саат бою, а кээде 24, айрым учурларда 36 саат бою сыз жерге олтургузуп коюшар эле. Кыска аралык ичинде эле алар мени 400дөн ашуун сурак кылышты. ЦРУ, ФБР, АМБ, согуштук чалгын кызматы баары эле сурак кылышат. كان الأمريكان في هذا الوقت Ошол кезде америкалык тарап суракка чейин эле моралдык жана күч колдонуп кыйноонун ар кыл түрүн колдонушкан. Туткун сурак бөлмөсүнө майышып, чарчап, алып уруп кирүүсүн каалашат. يريد المعتقل أن يصل إلى غرفة التحقيق منهار. فكانوا يمارسون Ар кыл ыкмаларды колдонуп күнүгө кыйноого алышкан. Аскерлер жана абактагы тартипти көзөмөлдөө бөлүмүнүн күчтөрү туткундарга уйку бербей, атайлап начар тамактарды берип, провокацияларды кылышчу. Кыйноонун дагы бир түрү массалык маалымат каражаттарына жарыяланып кетти. Аскерлер туткундун башын ылдый ныгырып, жерди гана карап жүргүн дегендей басынтып мамиле кылышчу. كان الجنود وقتها يضعون أيديهم Бир түрмөдөн экинчи түрмөгө которгондо мына ушинтип байлап алып жөнөшчү. Же маселен Баграмдан Кандагардагы изоляторго которуу керек болгондо ушинтишчү. Гуантанамодагы алгачкы жылдары дагы ушул ыкма көп колдонулар эле. Туткундарды бир жерден бир жерге которууда мына ушундай басынткан ыкмалар колдонулчу. قندهار وفي السنين الأولى من غوانتنامو. بهذه الطريقة المؤلمة كان يتم نقل الأسرى من مكان إلى مكان. هناك مسألة جديرة بالذكر. Дагы бир айта кетчү маселе бар. Алгач Гуантанамого киргенде арасат эле бир кыйчалыш туңгуюкка такалгандай болдум. Сурак учурунда кыйноолорго, кордоолорго кабылган туткун боордошторумдун азаптарын, басынууларын көрүп, алардын баары кандайдыр сабырдуулукка чакыруум керек экенин сездим.
же өзүм деле ойлоп эптеп көптүн бири болуп жүрө берүүм керек болчу. Унчукпай жүрө берсем аныма шылтоо деле табылмак. Бирок ушул нерсени ойлонуп ичимен миң толгонуп өзүм менен өзүм күрөшүп аттым. وجدت بعد تأمل Бирок ал кыйынчылыктарды көрүп туруп, адамгерчилик кылууну, чыныгы адамдын ролун ойноону туура таптым. Өзүм шариятты окусам, билсем, эми ошону түрмөдөгүлөргө жеткирүүм керек эле да. Астымда кандай балээлер, кыйынчылыктар күтүп турбасын, дин менен абактагылардын сабырын бекемдеп көмөк кылуум керек болчу. لكن بل من المؤكد أن راح تصيبني. وهم يمكن كان ينظرون أن هذا Файыздын исламий баяндарды туткундарга үйрөткөнү, жекече эркин көз караштарынын бар экени түрмө жетекчилигинин көзүнө урунду бем. Бирок ал сабаттар Файыздын кемчиликтери эмес да. Менин жеке оюмча алар кемчилик эмес. دائما لما أذكر فائز Файыз тууралуу эстесем, ал түрмөдөгүлөрдүн арасынан, бөлөк адамдардын арасынан өзгөчөлөнүп турар эле. Мени Баграмдагы, анан Гуантанамодагы түрмөгө алып келишкенде, Файыз тууралуу көп угаар элем. Анын туткундарга дем берип, шарият илимдери боюнча аларга көп нерселерди үйрөтөрүн укчумун. Ошондой өзгөчө бир мүнөзү менен абактагылардын арасынан айырмаланып таанылып турчу. هو كان شخص معروف بين الناس وشخص بارز يعني بين السجناء لا شك في ذلك. كانوا بعض إخواني في الأسر كذلك كانوا ينصحوني جزاهم الله خير. كان بعضهم يقول Түрмөдөгү кээ бир боордош туткундар мага акыл кеңештерин айтып турушар эле. Алар мага Файыз эмне кыласың, туткундарга дин үйрөтүп, өзүңдү ойлосоң боло. Бирден өзүң дагы, башка туткундар дагы Алланын амри менен аман эсен чыгып алалычы иншаллах, дегенде дешчү. ما أستطيع أني أفعل هذا الشيء. Мен жок, мен антип өзүмдү гана ойлоп жүрө албайм. Мен үйрөнгөн дин ушундай оор акыбалдарда кереги тийбесе кантип болсун? Туткун жолдошторумду кыйнап атышканын көрүп тим койсом, башымы калкаласам, анда мен үйрөнгөн шариаттын, Курандын маанилүүлүгү кайда калат? Исламдагы алган билимимди мына ушундай кыйын кезеңдерде колдонуум керек. Ошол кырдаалда унчукпай тим калсам, жардамга муктаж жолдошторума жардам бербегендей кош көңүл мамиле болмок. في مثل هذه المواقف أنا كنت أعتبره نكوص وخذلان كبير. أنا أرى أن فايز Менимче Файыз көп нерсени баштан өткөргөн ыймандык тажрыйбасына таянды. Бирок анын өзгөчөлүгү эмнеде? Маселен, сен аны менен макул болбосоң да сага ак ниетте кала берчү. لو أنت اختلفت معاه ما يحقد عليك أو إنه يعمل لك بلوك وهذه ميزة فيها. Анын өзгөчөлүгү ушундай эле. Ал башка бирөөнүн да көз карашын сыйлоо керек деген ушундай бир мамилени карманчу. أنا أسمع وجهة نظرك لكن الجانب الآخر لابد Меники гана туура дей берсе, америкалык аскерлер менен анда проблема болмок. Ал шариятты терең түшүнгөн инсан катары өтө салмактуу болчу. Көп окуучу, өтө акылдуу эле. يبغى شخص نفس ما قلت في البداية صاحب علم شرعي لديه قارئ جيد ذكي. كانت التحقيقات كلها تدور. Суракка алышканда, Ооганстанга эмне себептен бардың дегенде эле улам эле сурай беришчү. كنت أجاوبهم بكل وضوح إن ما الذي يمنعني. Мен аларга ачык так Ооганстанда жардамга муктаж карып мискин адамдарга жардам берүү үчүн барсам болбойбу? قلت لهم هذا من الظلم. بلد كبير جدا مساحته أكثر من 650 كيلومتر. Ооганстан чоң өлкө. Анын аянты 650 чарчы километрден көп. Аянты Улуу Британиядан дагы, Франциядан дагы чоң. Анан менин соопчулук ниетимди ушунчалык тар өңүт менен сурак аласыңарбы? Дедим. أو تنظيم معين أو حكومة معينة. فايز وإن كنت ما أتحدث معه بس أعرف Мен Файыздын өзү менен сүйлөшкөнүм жок, бирок Раматылык атасы жана туугандары менен сүйлөшүп аттым. هم على اتصال أكثر مني. فايز كان فاقد الثقة بأن هذا النظام Файыз аларга мына ушундай кордук көргөзүп кордоп аткан режим аны туткундан кое берерине ишенбестигин көп ирет айтчу экен. أبشع أنواع التعذيب والتنكيل إن هذا النظام ما راح يطلع. قلت له طيب المتهم بريء حتى تثبت إدانته. Мен аларга ачык эле айтчумун. Айып коерун коюп, күнөөлүү экениме далилиңер жок болгон соң туткундап жүрө бергениңер акыйкатка жатабы? Силер укуктук бүт эрежелерди, дүйнөлүк стандарттарды тепсеп атасыңар го дедим. Алар мага бу жерде сенин укук букуңуң жок. Ошончо сени жердин бир түбүндөгү аралдагы түрмөгө камадык. Бу жерде Американын мыйзамдары сага иштебейт дейт. ولا يوجد هناك قطعة أرض تسلب هذه القطعة.
Мен ага акыры мен инсанмын го. Адамдык укуктарымды, акымды өзүмө коюп адамча мамиле кылбайсыңарбы? Тергөөчү менен мына ушул өңүттүн айланасында талашып тартыша бердим. Мага ушундай бир кор мамиле кылууну уланта беришкенде ичимде кээде ыза менен ачууга толгон бук кайнап чыгаар эле. عندما يتم اتهامي والتعامل معي بهذه الطريقة فكنت أقول لا. Мен тергөөчүгө негизи экөөбүз алмашып, сен менин, мен сенин үстөлүңө олтурушум керек болчу десем, тергөөчү ал эмне дегениң дейт. Мен ага силердин адамзатка кылган бул кылмышыңар үчүн биз силерди сурак кылыбыз керек болчу. Түгүл Америка деген өлкөнү түптөп аткан кездерде адамзат тарыхындагы эң оор кылмыштарды силер кылгансыңар. 150 жыл ичинде 113 миллион индеецтерди тукум курут кылып кыргансыңар. أكثر من 112 هندي أحمر قتل 112 مليون. أي جريمة أعظم. Ушундан өткөн оор мыкачы кылмыш болобу? Силер индеецтердин бүтүндөй эркектерин, майда бала чакасын кыргансыңар. Деги силер эмне деген адамсыңар? Деги алдагы жүрөңөр эмне деген жүрөк өзү? Десем, менин сөзүмө тергөөчү ачууланып кетти. فكانوا يتضايقون من هذا الكلام فقال لي هذا تاريخ قديم. Тергөөчү ал эми илгери болуп өткөн окуялар. Биз бүгүнкү замандын адамдарыбыз дейт. Мен ага жок, такыр андай эмес. Силер кезинде индеецтерди кыйнап зордоп өлтүргөн, алардын сөөктөрүн кордоп, баштарын кесип мазактаган Жорж Кларк менен сыймыктанасыңар. Аны улуттук символ катары пир тутасыңар. سلخ فروات الرأس وكنتم تجعلونه رمزا وطنيا. Эндрю Джексон дегенер индеецтерди өлтүрүп, алардын баш терисин сыйрыгандан, өлүктөрдү кордодон рахат алчу. Мына ошол адам мурун AQШнын президенти болгон. Аны кастарлап сүрөтүн $20 валютаңарга тартып алгансыңар дедим. على عملة فئة $20. من ضمن الامور اللي انا كنت دائما اختلف مع فايز. Мен Файыз менен Гуантанамода жолуккан сайын, сен алар менен бизди салыштырып кыжырына тие бербе дечүмүн. ان لا يعمل مقارنات. يعني الجواب على قد السؤال. Сенин жообуң аларга суроодой эле болуп угулсун дечүмүн. Бир ирет Файызден америкалык тергөөчүлөр туткун болгон адамдардын башын кесүүгө кандай карайсың деп суроо беришет. شنو رايك بالاشخاص الذين يقومون بقطع رؤوس الاسرى؟ طبعا Ошол жылдары Аль-Каида менен Игилдин Ирактагы операциялары болуп аткан. Анан Файыз тиги суроого мен буга каршымын, ислам буга каршы деп жооп бериши керек эле. Анткени чын эле ислам андай мыкачылыкка каршы. Бирок Файыз салыштырып башкачараак жооп берет. ليس من الاسلام. وبالفعل هذا ليس من الاسلام. ولكن هذا الرجل عمل مقارنه. قد يمكن Туткундардын башын кесүү бул террордук акт. AQShnын Круз жана Томагавк ракеталары бейпил калк жашаган аймактарга түшүп өлтүргөнсүңар террордук акт дептир. لما تطيح على ناس مدنيين تقتلهم هم هذا عمل ارهابي. وصلت إلى مكان التحقيق. Гуантанамодагы түрмөдө олтурган кезимде бир сурак болуп калды. Карасам коопсуздук кызматындагы делегацияда бөлөкчө бир кишилер жүрөт. رأيت وفد أمني. Сыртынан караганда эле еврейлер экени көрүнүп турат. Себеби эки жагынан ылдый узун кылып чачтарын түшүрүп коюшкан. Башында төбөсүндө кондуруп алган кичине топучасы, кадимки жарандык кийимдерди кийип алышкан. الصغيرة هذه على الرأس وكانوا يلبسون مدني لأول مرة. Эсимден чыкпаса бул 2002 жыл болгон эле. Мени сурак бөлмөсүнө алып жөнөштү. Тиги еврейлер мени суракка алышат деп ойлодум. Бирок суракка алар киришкен жок. Котормочусу кирди. لكن الواقع لا ليسوا هم. دخل علي مع مترجم دخل علي. Анын жанына 60тан өтүп калган киши жүрдү. Мурутуна, чачына ак кирип калган. Бойчон, дене бою чың. الشوارب أبيض الشعر طويل جسمه جيد. قال لي أنا عندي أسئلة أريدك تجاوبني عليها. قلت له على أي أساس؟ Менде сага бир нече суроолор бар. Ошолорго жооп берсең жакшы болот эле деди ал. Эмненин негизинде сурак алып атасың? Сен өзүң кимсиң десем, мен тарых илимдеринин докторумун. ЦРУ менен келишимим бар. Мен болгону идеологиялык өңүттө гана кеп кылам. Мен Гуантанамодагы саналуу эле кишилер менен сүйлөшүү үчүн келдим дейт. ما رأيك بإقامة الدولتين دولة فلسطينية؟ Ошо кезде Гуантанамодагы туткундардын саны 500гө жакын эле. Теги киши мага Палестина жана Израиль деген эки өлкөнүн түптөлүшүнө кандай карайсың деп сурады. Ал суроону угаар замат жанаракта эле көргөн еврей делегациясын эстедим дагы, бул киши менен алар бир команда экен деп түшүндүм.
Мен ага бул суроону мага кандай негизде берип атасың? Мени бул түрмөгө ошо сен айткан эки өлкөнү түзүү үчүн камашкан жери жок. Мени башка себептер менен камашкан. Ошол өңүттөгү суроолорду берип суракка алган. Мен акыйкатсыз айыптар коюлуп бул жерде отурам. Мен акыйкат сот болушун талап кылып келем. Мага ушул өңүттөгү гана суроолорду бергин десем, ал жок. Силер бизге эксперимент кылчу үлгүсүңөр. Силердин ой жүгүртүүңөр аркылуу ислам жамааттарындагы идеологияны, алардын ар кыл багыттарын, иш-аракеттерин билебиз. А сенин жеке каалооң мага кызык эмес. Сен мен үчүн коомдогу бир катмарсың. Ошол сенин табиятыңы билүү мага кызык. Жанагы эки өлкөнүн түзүлүшү тууралуу оюң кандай? Деди кайра эле. А мен ага темадан алыстабай сурагын дедим. قلت له رجاء لا تسألني خارج الموضوع. Азыр мамлекет бизге уада берип атат, аскердик комиссия түзүлүш керек деп. Ал табиятынан акыйкатсыз система негизи. Ошол комиссияны өз билгендей колдонуп 40 адамды сот жобуна тарсак деп турушат. Алардын 40 адамды соттооруна ишенбейм. Бирок 779 туткундун ичинен 40 адамды соттоо деген эмне? Трагедия мында эмес. Трагедия деген нерсе 46 туткун эч бир сот модсуз эле күнөөсүздүгүн далилдөөлөрүнө мүмкүнчүлүк бербей эле ишти бир жаңсыл кылган атышат. Without the opportunity to ever be able to step foot into a courtroom and to prove their innocence. كان همنا انه عندما Фаизге караганда Фаузи туткундан батыраак чыгат окшойт деген божомолубуз болуп аткан. Фаиз канча жылдан бери өзүн акыйкатсыз күнөөлөп кордоп келаткан система түрмөдөн бошотооруна ишенбей калган болчу. Анткени ал түрмөнүн ичиндеги чындыктардын баарын өз көзү менен көргөн адам эле. Түрмөдөгү кыйнап кордоолордун баарын баштан аяк билет болчу. Америкалыктарга түк ишенбей калган. القهر والتعذيب والحرمان اللي تعرض لها فما كان Фаузиге караганда Фаиз бөлөгөрөөк ишенимде турду. Маалыматтарыбызды анализдеп көрүп, Фаузи туткундан тезирээк бошойт деп чамаладык. Так ошондой эле болду. Биздин көздөгөнүбүз Фаузини түрмөдөн батыраак чыгарып, ага улай кийин Фаизди анан бүт туткундарыбызды бошотуп алуу болчу. Менин ой ниетим боюнча ал түрмөдөгү акыйкатсыз айыптоо менен отургандардын баары эң болбоду дегенде сотко кадимкидей катышып, сотторго күнөөсүз экенин толук далилдеп акталышы керек эле. على الأقل لازم توفر لهم محاكمة عادلة. فقال لي الولايات المتحدة. Тергөөчү мага АКШ дүйнөдөгү эң мыкты өлкө, ал бул дүйнө жүзүн өзү менен кошо адамзатты эркиндикке, адамзаттык баалуулуктарга ээрчитүүсү керек. Бүт адамзат гуманизмдин жана акыйкаттын, эркиндиктин принциптерине жетишерине ишенебиз деди. Ооба, ушул максатка жетүүдө баарыбыз биригүүбүз керек. Бирок Америка өз колу менен туткундарды эмне кылып атканын мен көрүп турам да. الإنسانية والعدالة والحرية. يجب علينا جميعا أن نتحد. أنا الآن أرى ماذا تفعله اليوم. Америка мактанган эркиндик айкели Гуантанамодагы жеке тар камераларда эмне чалмакейлерди чалып атканын мен көрдүм го. Ал идея менен мени алдоо кыйын эле. Акыйкат эркиндик деп алар башканы алдаса алдар, бирок түрмөдө олтурган бизди алдай алышмак эмес. نحن في داخل هذا المعتقل. فقلت لا نعطيك قصة. ونحن في سجن قندهار. Анан мен тергөөчүгө сага бир окуяны айтып берүүгө уруксат эт дедим. Биз Кандагардагы түрмөгө камалганда чатырчаларда олтургузушчу. Ал чатырлардын үстү эле бар болуп, четтеринде дубалдары жок болчу. Коопсуздук үчүн чатырлардын жан жакасынын баары ачык эле. А жерде бир канча чатырлар орун алып, ар бирин тикен зындар менен курчап тосуп коюшкан. Мен ар күнү ал чатырларды бойлоп көп басчумун. Анткени күн аябай ысык эле. Күндүн көп мезгилин басуу менен өткөрчүмүн. Намаз окуурда же Куранды кайталап окууда гана токтобосом, башка учурларда бас эле берчүмүн. 11 ساعة في اليوم يعني لا أتوقف إلا فقط للصلاة ومراجعتي القرآن كل شيء وأنا أمشي يعني حتى أن أحيانا كنت أمنع من. Мен ушунчалык көп баскандыктан кээде аскер күзөтчүлөр ага дагы тыюу салышчу. Анан бир күнү чатырларды бойлоп басып жүрсөм, субханаллах, жерде кум аралаш күнгө чагылышкан бир темирди көрдүм. А негизи ал чөлкөмгө чатырларды орнотуудан мурун америкалыктар жерди темир тезектен тыкыр тазалап, коопсуздук үчүн тегиз тазалап, анан чатырларды курушкан экен. فعندما رأيت هذه القطعة أخذناها كان عليها الغبار ولكن Жердеги жалтыраган темирди көрүп, аны колума алдым. Жерде чаңга буланып бозоруп калган менен көрүнүшү кызыгарлык эле. Төгөрөк темирди артсам, орок менен балканын сүрөтү көрүндү.
Görсө ал советтик орус аскеринин медалы экен. Кандагардагы камак изолятору Кандагар аэропортуна жакын жайгашыптыр. 80-жылдары советтик ооган согушунда 60 000 советтик аскер турган жер экен ошол аймак. الروسية الأفغانية في الثمانينات والجنود الروس انسحبوا وقتل الكثير منهم فلعلها هذه Орустар ошентип аскерлерин алып чыгып кетти. Алардын көптөрү согушта өлдү. Анан жанагы мен металл тапкан жерде өлгөн орус аскеринен бар болгону ошол буюму калыптыр. Бечара аскердин ооган жергесинде болгонунун далили катары ошол темир буюму гана калыптыр. Субханаллах, мен ал темирди таң кала карап кармалап турдум. سبحان الله أتأمل قطعة وأنا مبهور يعني بعد 20 سنة تقريبا ولا زال Советтик аскерлер чыгып кеткен 20 жылдан бери ал темир жерде көмүлүп жатыптыр. وكأن الله سبحانه Колумдагы темирди карап ой калчадым. Аллах субханаху ва таала муну менен кече кылмышкерлерди талкалагандар, бүгүн дагы аларды жеңерин. Ал кылмышкерлер бирөөлөр менен күрөшүүдө бейкүнөө адамдардын өлүмүнө жол бергендер болчу да дедим. Бири-бири менен тытышкан, согушкандардын айынан күнөөсү жок эле адамдар өлүп кетти го. فرآني جندي أمريكي فصرخ Америкалык аскер чатырдын жанында токтоп калган мени көрүп, "Эй, бери кел" деп мага кыйкырды. Мен ага басып бардым. "Колуңдагы эмне?" деп сурады. Мен "Темирдин калдыгы" деп ага сундум. "Бул эмне?" дейт ал. Кайра мен ага "Карачы, бул жерде согушкан орус аскеринин медалы окшойт. Орус аскеринен болгону ушул калыптыр" дедим. وهذا هو ما تبقى من هذا الجندي الروسي Америкалык аскер сөзүмдүн өзөгүн түшүнөт го дегем. Бирок ал түшүнбөдү. أخذ ينظر إلى القطعة Медалды карап күлдү дагы ошол жерден бир эстеп жүрө турган буюм таап алгансып чөнтөгүнө салып койду. مسرورا لأنه حصل على ذكرى قيمة من هذا المكان قلت للمحقق Астымдагы тергөөчүгө мен "Аскер түшүнбөдү" дедим. Силердин президент дагы түшүнбөдү. Менимче силер баарыңар кеч болгондо түшүнөсүңөр дедим. Ал аябай ачууланып жооп берди. Тергөөдө ал ачуусун араң басып турганын байкагам. وقد كان طوال فترة التحقيق يحاول السيطرة على أعصابه قال لي باللغة الإنجليزية Ал мага сөздөрүн англисче айтты. Анын ошоңку кебетеси дали эсимде. ويقولها لي قال لي Ошентип ал мага "Сен бу жерде дагы көпкө чейин олтурасың" деди. فأنا ابتسمت قلت but I don't believe that the United Мен жылмайып туруп ага "А мен Америка өз бийлигин көпкө чейин сактап турарына ишенбейм" дедим. قد أتاك Уландысы бар. بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.